Салам достор, бүгүн биз кыргыз тилинин муун түзүлүшү жөнүндө сөз кылабыз жана муун деген эмне, анын кандай түрлөрү бар силерге айтып беребиз. Муун деген эмне? Адам баласынын кеби тыбыштык агымдардын чынжырлуу туташмасынан жана жыйындысынан турган бирдик. Ал агымдар, бирдиктер ар түрдүү фонетикалык каражаттардан, бөлүктөрдөн, фраза, тыбыш, муундан турат жана алар ар дайым өз ара катышта болот. Ошондой эле сүйлөө процессинде кеп агымында тыбыштар уюмдашып, тиркелип, ыргактала айтылат. Бул муун деп айтылат. Кепти айтканда, ал айрым тыбыштарга ажырабастан бири-биринен тыным аркылуу бөлүнүп турган артикуляциялык жактан ажырабас бекем бирдикти түзгөн муунга гана ажырайт. Кеп агымынын муунга бөлүнүшү артикуляциялык жактан дем чыгаруу жана дем алуу процесси менен, башкача айтканда, көөдөң булчугунун жыйрылуу жана бошоо процесси менен байланыштуу каралат. Демек, бир жолку дем чыгаруу менен айтылган бир же бир нече тыбыш муун деп айтылат. Муун сүйлөгөндө дем чыгаруудагы абанын күчүнөн келип чыгат. Муундун анықтамасы боюнча, ой бөлүшкөн бардык илимпоздордун пикири боюнча ар кандай кеп муунга бөлүнүп айтылат. Андагы тыбыштардын ар бирин өзүнчө айрым-айрым бөлүкчөлөргө ажыратып айтууга эч мүмкүн эмес. Ар бир муундун борбордук элементин же болбосо негизги өзөгүн үндүү тыбыш түзөт. Анткени үндүүлөр гана муун түзүү касиетине ээ. Ошондуктан сөзгө канча үндүү тыбыш болсо, ал сөз ошончо муунга бөлүнөт. Кээ бир тилдердин бөтөнчөлүктөрүн эсепке албаганда, үнсүз тыбыштар өз алдынча муун түзө бербейт. Бирок алар муун түзүүчү тыбыштан, үндүү тыбыштан, башкача айтканда, мурун да келип айтыла берет. Эгерде үнсүздөр ал тыбыштан мурун келип колдонулса, анда алардын айтылышы белгилүү деңгээлде күчтүүрөөк. Андан кийин келип колдонулса, айтылышы бир аз басаңыраак болуп чыгат. Булардын мындай артикуляциялык өзгөчөлүктөрү сүйлөө органдарынын, алардын булчуңдарынын чыңалуу же бошоп тартып калуу сыяктуу ар түрдүү абалына жараша болот. Үндүү тыбыштардын бөлүнүшү тиги сүрөттөгүдөй төрткө бөлүнөт: тилге карай, жаакка карай, эринге карай жана айтылышына карай. Кыргыз тилиндеги муун түзүлүшү төмөнкүдөй 3 түргө бөлүнөт экен. Алардын биринчиси жалаң гана үндүүдөн турса же үнсүз тыбыш менен башталып, үндүү менен аякталган болсо ачык муун деп аталат. Ага мисал катары мына ага, бала, кереге, окуучу деген сөздөрдү алсак болот. Ал эми экинчиси бул үндүү менен башталып, үнсүз менен аякталса жабык муун деп аталат. Ат, ой, өрт, ун, уул, өөн, ээр деген сөздөр мисал боло алат. Ал эми үчүнчүсү туюк муун деп аталат. Ал үнсүз менен башталып, үнсүз тыш же тыштар менен аякталат. Ага кыргыз, куткар, толкун, шаар, куш, жулк, кант деген сөздөр мисал болот. Сөздөрдүн муундарга бөлүнүшү алардын морфологиялык бөлүктөргө, башкача айтканда морфемаларга ажыроо тартибине байланышпай турган таптакыр башка маселе экенин айта кетебиз. Алсак морфологиялык бөлүктөрдү, мисалы үчүн уңгу менен мүчөнү өз ара бөлүп жазганда кел, иш, чечим, жаз, у, жай, ыл, ты болуп ажырай турган сөздөрдү муунга туура бөлүп жазсак, алардын уңгу өзүнүн маанисин жоготуп, таптакыр башка формада жазылат. Мисалы үчүн кел, иш, чечим, жазуу, жайыл түрүндө болуп, бирине экинчиси окшошо бербейт. Бирок тилдеги көп эле сөздөрдүн уңгуга жана мүчөлөргө бөлүнүү тартиби да, ошондой эле муунга ажырашы да структуралык жактан өз ара төп келип калышы мүмкүн. Мисалы малчылар, аткар, жаткыргандагы, үйдөгүлөрдүн болуп, бул жерде муунга бөлүп жазсак деле, уңгу мүчөгө ажыратып жазсак деле экөөнүн айырмасы болбойт. Созулма үндүүлөр бир гана муунду түзөт. Алсак: суу, туура, сүйүү, тоок, саат, эр, төө, мээнет, көкөр жана башкалар. Ал эми йоттошкон тамгалар өз алдынча муундарды түзөт. Мисалга алсак: чие, аяк, коён, суюк. Ал эми ичкертүү жана ажыратуу белгилери өзүнөн мурунку муунга тиешелүү болуп айтылат. Мисалы: разъезд, подъезд, консультация жана башкалар. Ал эми кыргыз тилинде төл сөздөрүндө муун 1ден 4кө чейинки тыбыштан түзүлөт. Аларды атап айта турган болсок, биринчи түрү бул бир тыбыштан турган муун. Буга мисал катары ата, эне, өрүк деген сөздөр келет. Ал эми экинчи түрү бул 2 тыбыштан турган муун. Бала, ат, эр жана башка сөздөр келет. Үчүнчү түрүн карай турган болсок, 3 тыбыштан турган муун. Жаштык, достук, көз, өрт жана башка сөздөр келет.
Ал эми төртүнчү түрү бул 4 тыбыштан турган муун, кант, калк, шарт, даңк жана башкалар. Ал эми орус тилинен кирген сөздөрдө муун 5ке чейинки тыбыштан тургандыгын көрөбүз. Мисалы справка, текст жана башкалар. Бир муун ичиндеги үндүү жана үнсүз тыбыштардын орун тартибине карай муундун төмөнгүдөй типтери келип чыгат. Биз шарттуу түрдө үндүү тамгаларды вокализм, ал эми үнсүз тыбышты консонантизм деп белгилейбиз. Биринчи учурда вокализм у, өмүр, аба, үкү жана башкалар. Экинчиси вокализм жана консонантизм ак, эт, от, Үчүнчү консонантизм жана вокализм көчө, туура, сана. Төртүнчү консонантизм, вокализм жана консонантизм көп, көл, турмуш. Ал эми бешинчи учур консонантизм, вокализм, консонантизм жана консонантизм. Март, калк, тынч жана төрт деген сөздөр мисал боло алат. Ар бир тилдин өзүнө тиешелүү муун өзгөчөлүктөрү болот. Жогорку 5 типтеги муун түзүлүшү кыргыз тилиндеги төл сөздөр үчүн мүнөздүү көрүнүш. Жана ошондой эле орус тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдө дагы төмөнкүндөй мисалдар бар. Мисал үчүн консонантизм жана вокализм мисалы процент. Муундун сыйлыгышуулары тилде тыбыш менен тыбыш, муун менен муун тизмектелип келип сөз курайт да, сөздөр өз ара тизмектешип сүйлөмдү түзөт. Сүйлөмдөр аркылуу адамдар өз ара катнашуу каражатына ээ болот. Сөздөгү жанаша келген эки муундун арасы бул муун чеги деп аталат. Көп учурда муун менен муун тизмектешкенде муун чектери өзгөрүүгө дуушар болуп, бир типтеги муундан тигил же бул тыбыш экинчи бир типтеги муунга өтүп, башка үчүнчү типтеги муунду пайда кылышы же эки муун биригип бир муун түзүп калышы мүмкүн. Ал эми ташымал боюнча айта кете турган болсок, ташымал муунга байланыштуу өз кезегинде ал жазуу аракеттерине, маданият менен карым катнашта турат. Сөздөрдү ташымалдоо төмөнкүчө болот. Биринчи бул бир муунду сөздөр, мисалы бир муунду сөздөр ташылбайт. Мисалы үчүн эк, ак, ук, уус, көл, жаш жана башкалар. Бир тыбыштан турган муун жол башында калтырылбайт. Мисалы и, ни деген бул ката ташымал болуп эсептелинет. Өз алдынча муун түзгөн йоттошко тамгаларды ташууга жана ажыратууга болбойт. Мисалга алсак сыя, уя деген сөздөр баш тамгаларынан кыскартылган энчүлүү киши ысымдары фамилиялардан бөлүнүп ташылбайт. Баш тамгаларынан кыскартылган сөздөрдү ташууга жол берилбейт. Мисалы жогорку окуу жай деген сөздөрдү алсак болот. Кийинкиси бул чен бирдикти билдирген кыскарган сөздөр цифрадан бөлүнүп ташылбайт. Мисалы 50 сантиметр деген туура 50 сантиметр деп бул ката болуп калат. Ичкертүү белгилерин өзүнөн мурунку үнсүз тыбыштан ажыратып ташууга да болбойт. Мисалы үчүн туурасы субъект, консультация, падеж болот. Ошондой эле эки үндүнүн ортосунда бир үнсүз келсе, эгерде ал жабык муун болсо, мисалы жөлөк, андай учурда эки үндүнүн ортосундагы үнсүз тыбыш кийинки сапка ташылат. Эки үндүнүн ортосунда эки үнсүз болсо, эки үнсүз эки жакка тең бөлүнөт. Мисалы жолдош, асман, тепкич, таттуу жана башкалар. Дагы эки үндүнүн ортосуна үч үнсүз келсе, эки үнсүз биринчи муунга, бир үнсүз кийинки сапка ташылат. Мисалга алсак, даңк, туу, барк, та, калкка, тартпа. Эки үндүнүн ортосунда төрт үнсүз келсе, андай учурда морфема боюнча же айтылышындай ташылат. Мисалга алсак, морфема боюнча текстке, айтылышы боюнча экспресс. Созулма үндүүлөрдүн ар бири бир гана муун түзгөндүктөн алардын тамгаларын бири-биринен ажыратып ташымалдоого болбойт. Мисалы туурасы жо, ло, чу, лар, то, ку, чу, га, то, лор, ду. Кыргыз тилинин муун теориясы боюнча алганда й тамгасы соңку муунга ташылыш керек. Утурумдук басма иштеринде ал мурдагы муунда калтырууда. Мисалы туурасы ки, йин, ка, йык, жа, йын, ча, сү, юн. Жана биз азыр айтып берген теманы бышыкташ үчүн силер менен оюн ойноп көрөлү деп чечтик. Бул жакта бизде 3 түрдүү оюн бар. Анда эмесе биринчи оюнда мындай, бул жакта сөздөр берилген. Силер ордуңардан туруп, бул жактагы сөздө канча муун бар экенин айтып, жана ошондой эле ачык муунбу, туюк муунбу же жабык муунбу ошону да чогуу айта кетсеңер жакшы болот эле. Мисалы катары менен кете берели. Мирайдадан баштап микрофонду берип коесуң.
Канча муун бар сөздөрдү муунга бөлгүлө. Биринчи сөз терек сөзү 2 муундан турат. Ал терек деп муунга ажыратылат. Туюк муун. Экинчи сөз жалбырак деген сөз жалбырак. Бул жерде 3 муун, бул да туюк муун. Университет деген сөздү алсак, ал жерде университет болуп 5 муундан турат. Туюк муун. Коопсуздук. Коопсуздук 3 муун. Туюк муун. Кийинки сөз бул мейкиндик сөзү. Мейкиндик бул 3 муундан турат жана туюк муун болуп эсептелет. Сөз жоопкерчилик. Жоопкерчилик бул 4 муундан болот. Андан кийин болсо туюк муун. Камсыздандыруу 5 муундан турат жана ачык муун. Ой, жабык муун. Ачык муун. Андан кийинки сөз бул муздаткыч. Муздаткыч 3 муундан турат жана туюк муун. Андан кийинки сөз жалгыздык. Жалгыздык 3 муундан жана туюк муун. Андан кийинки сабаттуулук. Сабаттуулук 4 муун, ачык муун. Туюк муун, кечиресиз. Анда аралашып муундар аралашып жазылган. Бул жакта кандай сөз келип чыгат? Табышка аракет кылып көрсөңөр. Ким биринчи сөздү таап алды? Чы, я, тар, лык, би деген муундардан кайсы сөз келип чыгат? Ким жооп берет? Мен жооп берип коеюн. Бул жерде тарбиячылык деген сөз келип чыкты. Анда кийинки муундагы сөздөрдөн for, я, in, ци, ма. Бул сөздө информация сөзү катылып жатат. Андан кийинки муундардан ту, ма, лык, да, ят, ми. Ким жооп берет? Аруке жооп берип койсун. Бул сөз маданияттуулук. Рахмат. Кийинки муунда ңы, жа, тык, лыш. Бул жакта кайсы сөз жатат? Жаңылыштык деген сөз бекитилет. Туура. Кийинки муунда су, лук, жа, чу. Жазуучулук. Туура. Андан кийин ра, ты, жа, тан, лыш. Андан кийинки сөз жаратылыштан. Ооба, туура. Жакшы эле үйрөнүпсүздөр болгону. Анда эмесе ушул менен биздин презентациябыз жыйынтыктады. Барыңарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.